Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда хал жазаул ихсани иллал ихсан, жакшылыктын сыйлыгы жакшылык гана дейт. Сооп иштин сыйлыгына мен сөзсүз жакшылык менен гана жооп берем дейт. Башка бир аятта удуни астажиб лакум, менден сурай турган болсоңор дуаңарга мен сөзсүз жооп берем дейт. Урматтуу жамаат, кечетен бери интернет желелеринде Россияда мына ошол бир интернет блогери ким мени бекер жеткирсе, акчасы бар бай бала экен, бекер жеткирсе, бекер жеткирген адамга машина белек кылам деди дагы. 2-3 таксиден суранды, көпчүлүгүңүздөр көрдүңүздөр окшойт, эч ким жеткирбей койду. Акыры ошол биздин бир мекендешибиз келип суранганда, макул эми акчаң жок болсо жеткирип коем да деди. Акчасы жок бала кишинен интервью алып, эмне үчүн жеткирдиң, анын бай экени көзүнөн эле көрүнүп турбайбы, формасынан башкасынан өзүм деле таң калдым дейт. Бирок эми балким кошелек калып кеткендир, акчасы калып кеткендир, кыйналып калыптыр. Макул жеткирип кое берейин деп жеткирип койдум дейт. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда жакшылыктын сыйлыгы жакшылык менен болот дейт. Жакшылыкка жамандык болбойт дейт. Эгер бул дүйнөдө жакшылыкка жооп кайтпай турган болсо, кереметтүү Кур'анда Аллах Таала айткандай: "Ва ма тунфиқ мин хайрин", кайсы нерсени жакшылыкка жумшай турган болсоңор, эртең кыяматта тажидуху индаллах, Кудайдын астында сөзсүз табасыңар дейт. Аллах Таала мен ал нерсени жокко кетирбеймин, текке кетирбеймин дейт. Урматтуу жамаат, Аллах Таала жүрөгүңөрдө эмне ниетиңер, тилегиңер болсо сурасаңар, мен сурооңорго жооп берем дейт. Эсиңиздерде калышы үчүн Малик ибн Динардын окуясын айтайын. Малик ибн Динар Басра шаарына биз сыяктуу конок болуп келип, биз сыяктуу жума намазга катышып калса, Басрада 2 жыл 3 жылдан бери жаан болбостон өтө кургакчылык болуп кеткен айынан жамаат имам менен биргеликте жалбарып: "О Роббим, жума намаз окугандан кийин эл кыйналып кетти, ачарчылык басып кетти. Аябай кыргын болуп кетти. Жамгыр берсең" деп жамаат менен сурайт. Ибрахим Малик ибн Динар айтат: "Аябай жалбарып сурандык жамаат менен, бирок жамгыр жааган жок" дейт. Мен анан барарга жерим жок, кечинде мечитте жаттым. Түндө саат элдин баары уктагандан кийин мечиттин эшигин кыйч этип бирөө ачты дейт. Мечиттин эшигин ачкан адам кара, курсагы чыккан, мурду пычык, бир хуник негр адам экен дейт. Нар жак бер жакты карады дейт, уурулук кыла турган адамдай нар жак бер жак карады дейт. Мен пүрчөктө байкалбай жатам дейт. Мени байкабады дагы, эч ким жок экен дегендей кылып мечитке жайбаракат кирди дагы 2 рекет намаз окуду дейт. Биринчи рекетке моол сүрөнү окуду, экинчи рекетке моолорду окуду. Анан алаканын жайды: "Я Рахман, я Рахим, эй мээримдүү, ырайымдуу зат. Эл ачкачылыктан кыйналып кетти, ачкалыктан кыргын башталды. Жамгыр бер" деди дейт. Жанакы адам дубасын кылып мечиттин эшигинен чыгып чыкпастан челектеп жамгыр жаады дейт. Күндүздүн күнү вес жамаат суранганбыз, вес Басра шаары суранганбыз, жамгыр жааган жок. Кечинде түндө келип, жашыруун келип, эч ким жок экенби деп аңдып келип, 2 рекет намаз окуп Алладан сурады эле, мечиттин эшигинен чыкканга чейин челектеп жамгыр куйду дейт. Артынан түшүп пайлап бардым дейт. Бул Кудай менен мамилеси бекен болгон, Кудай сүйгөн пенде ким экен? Басрадагы эң даражалуу адам деп артынан барсам бир үйгө кирди дейт. Адрести билип коюп кайра келип жаттым дагы, таң аткандан кийин ошол эштин бар дарбазасын такылдаттым дейт. Кул керек, кулдарыңыздан сатпайсызбы дедим дейт. Кулчулук доордогу заман макул деп анан 4 кулун чакырды дейт. Бирөөсү темир уста экен, бирөөсү жыгач уста, бирөөсү нан жаап алат. Кулдар колундагы кесиби менен бааланат, урматтуу жамаат. Бүгүнкү күндө эми кулчулук жок болуп калгандыгы үчүн биз мунун бааркын башкасын билбей калдык. Өнөрү бар кулдар булар кымбат жүрөт. 4 кулун алып келди дейт. Муноосу нан жаап алат, муноосу камыр кылат, муноосу темир уста, жыгач уста, кимисин аласың деп дейт. Карасам кечинде мени көргөн, курсагы чыккан, мурду пычык, кара негир жок дейт. Сүйкүмсүз болгон, жагымсыз болгон. "Жок, булар жакпады, албайм. Башка жокпу десем, "Жок, башка кулум жок, ушул эле" деп айтты дейт. Мен издеген адамды таба албай, анда албаймын деп чыгып баратсам, тиякта сарай күрөп жүргөн, баягы мен көргөн кара адам жүрөт дейт. "Мага тетиги кулуңузду сатыңыз" десем, "Жок, аны сатпаймын." "Не үчүн?" "Анын колунан эч нерсе келбейт, сен баары бир 2 күндөн кийин кайра алып келип саласың" деди дейт. "Сен баары бир 2 күндөн кийин ошол адамды кайра алып келип таштайсың, аны сатпайм, ал колунан эч нерсе келбейт." "Жок, мен алып келбейм, мен мына каласаң тилкат жазып берем. Арызым муунум жок, ошону кулуңду алам. Анчалык болсо макул" деп анан сатты дейт. Кулду алып жетелеп көчөгө чыксам, жанагы кул айтты дейт: "Мени эмне үчүн сатып алдың" деди дейт. "Мен сени колумдан бир иш келбесе, башка келбесе, темир устаны көрсөттү, жыгач устаны көрсөттү. Ошондой бир эмне колунан
Өнөрү барларды албастан не үчүн колунан эч нерсе келбеген мага ыраазы болуп атасың? Неге мага ашык болдуңуз деп суроо салды. Малик ибн Динар, мен сенин кечинде мечитте Кудайга жалбарып дуа кылгандан кийин жамгыр жааганын көрдүм. Кудайга сүйкүмдүү экенсиң, такыба экенсиң. Кудай менен мамилең бекем экен, ошонун үчүн сатып алдым дейт. Ошону айтып атасыз, анда сиз адашыпсыз. Мен де керек болсо намаз деле окубаймын дейт. Сиз адрестен адаштыңыз, ал мен эмесмин. Малик ибн Динар айтат, неле мынча жашырасың? Биринчи рекетке моол сүрөнү окудуң, экинчи рекетке моол окудуң. Андан кийин керек болсо монтип Кудай Таалага дуа кылдың, мечиттин эшигинен чыкканыңда челектеп жамгыр куюп берди го дейт. Жанакы негир башын саждага коюп, Аллах Таалага кайрылып, "О Роббим, мен сени менен экөөбүздүн ортобузда секрет болсун, сыр болсун деп ибадат кылат элем. Сен бүгүн сени менен менин ортомдо болгон сырды үчүнчү бир пендеңе ашкара кылып койдуң, жарыя кылып койдуң. Sen үчүн, Кудай үчүн кылган ибадаты ачыкка чыгып калган, реклама болуп калган пендеңдин жанын ал дейт. Ошол жерде ла илаха илlallah Мухаммаду расулуллах деп саждеде жан берди дейт. Урматтуу жамаат, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Удууни астажиб лакум ва иза саалака ибади анни фа инни кариб уджибу да'вата да'i." Эгер сенден пенделерим мен жөнүндө сурай турган болсо, мен аябай аларга жакынмын. Алар менден эмнени сураса мен беремин дейт. Жогоруда окуядан айтайын дегеним, сиздин дагы кээде Кудай менен секрет иштериңиз болсун. Кээде билгизбеген амалыңыз болсун. Ачууңуз келгенде башкада Кудай үчүн кээде адамдар менен мамилени оңдоп кое турган, же башка, же болбосо ай сайын бир пенсияңыз тийгенде, айлыгыңыз тийгенде бир эмне кыйналган кошунаңызга башкага бир 200 сом, 300 сом, эч кимге башка кошуналарга реклама кылбастан, көргөзбөстөн берип кое турган, Кудай менен бир ортоңузда секрет боло турган бир амалыңыз болсун. Балким азыр мен кимде ушундай бир секрет амалы бар, төлкө Кудай анан өзү биле турган десем, эч ким кол көтөрбөшү мүмкүн. Бирок мен ойлоймун, жогорку окуядан үлгү алып, мындан ары эгер сурай турган болсо кол көтөрүп, дамыл айтпай эле коеюн, бирок Кудай менен ушундай менен бир секрет, соода ишим бар, Кудай үчүн кылган амалым бар дей тургандай бир Аллах Таала менен мамилени оңдосок, Аллах Таала дуаларды сөзсүз кабыл кылат экен.